Жубайымды эскертүү, коркутуу максатында бир талак айтып койсо болобу дейт. Болбойт. Сенин жашооң эми жаңы үйлөнгөн болсоң, 20 чыксаң, Кудайым өмүр берсе, 60-70 чыксаң, 3 эле талагың бар. Өтө аз деген сөз. Катуу ачууң келсе бирөөнү айтып ийсең, дагы бир ачууң келсе, ошентип эртең үй бүлөң бузулуп кетет. Негизи бирөөнү коркутуу үчүн талак айтылынбайт. Бул алсыздык болот. Аялды коркутуш үчүн талак айтуу алсыздык, эркектин алсыздыгы. Эркек аялына тарбия жагынан, илим жагынан, адеп акылак жагынан үлгү боло алган эмес. Анан аялы укпай баштаса, башка рычагы жок. Тарбиялаганга. Анан коркутканы талак болот. Дурус эмес. Башка нерсени айтыңыз. Биздин үй бүлөбүз бар. Эгерде ушундай боло берсең, экөөбүз жашабай калыбыз мүмкүн. Могу балдарды кара, адеп акылыңды оңдо. Могу тыйынды алгындагы барып курстарга жазылып, илим ал, намазыңды үйрөн, орозоңду үйрөн, айызыңды үйрөн, качан намаз окуш керек, качан намаздарын сактаныш керек, үйрөн ушуларды. Сабактарга жибер. Сараксы мечитинде дайыма аялдардын сабактары болуп атат. Ошол жака барып үйрөнсүн. Анан бардыгын билгенден кийин дагы тоң моюндук кылып атса, жашоо такыр уланбаса, эскертүү бер. Мен мынау нерсени кылып бердим, үйүңдү кылып бердим. Өзүңө үй алып бербесем да, квартираңды кылып бердим, кийимиңди алып берип атам, тамагың бар, көчөгө чыгып келип атасың, тууганыңа барып атасың, телефонуң бар, интернетин төлөп койгом. Сага эмне жетпейт башка? Такыр болбой атабы? Анда кыздын ата-энесине кайрыш керек. Кайната, Аллахым сизден ыраазы болсун. Мына кызыңыз, сиздин астыңыздан мен аманат кылып алып кеткенмин. Абалы мынау. Сиз бир эскертүү бериңиз, же болбосо башка бир чара көрүүнгө болот. Эгерде ошону уланы берсе, анда ошол аял менен жашоо сага милдеттүү эмес. Анда бир талагын бер да ажыраш. Ал ажырашканга чейинки көптөгөн нерселер бар. Эркектин милдетинде. Тарбияга чакырсын, үйрөтсүн, алдасын, гүл берсин, эс алдырсын, урушсун, төшөгүн бөлсүн болбой атса. Анан такыр оңолбогон болсо, анда оңолбогон аял менен жашаганга болот. Бирок кичине бир нерсе болуп калса эле анан талак менен коркутуу бул алсыздык, эркектин алсыздыгы. Талак менен коркутпаш керек. Талак өтө назик нерсе. Тамашалашып айтсаң дагы, атайлап айтсаң дагы, билбей айтсаң да талак түшүп калышы мүмкүн. Эми бир талак берилген болсо, иддага чейин кайра аялыңызга өп жыттап же жакындык кылсаңыз, аялыңызга кайтып калышыңыз мүмкүн. Эми бул нерсени атайын адиске барып текшеришиңиз керек, фатва бөлүмүнө барып. Азыр мен фатва бөлүмүндө иштебеймин. Ал жактан арызымды жазып кеткенмин. Ошого азырда ошонун пайдаланып айтып коелу. Менден талак маселеси боюнча чечип бер деп сурагыла. Мен консультация беришим мүмкүн. Ушундай болуп калса талак түшүп калышы мүмкүн деп. Бирок өкүм бере албайм. Мен расмий адам эмесмин азыр. Муфтиятта иштебейм. Фатва бөлүмүндө иштебейм. Ошон үчүн мага көп чалып атат, ошо маселебизди чечип бер. Муфтиятка барыңыз. Муфтиятта илимдүү жигиттер бар. Фатва бөлүмүндө Акыл деген шейх бар. Өткүр деген шейх бар. Чоң устаздар бар. Барлыгы ошолор чечип берет. А мен такыр болбой атам, чечип бер десеңиз, мен консультация гана берем. Маалымат гана берем. Мындай болсоң талагың түшөт, мындай болсоң талагың түшпөйт деп. Ошого айтып атабыз, эгер бир талак берилген болсо, иддага учурунда, идда деген нерсе аялдын талак берилгенден кийинки 3 айыз убактысын күтүүсү. Ошол мезгилде кайра мен сага кайттым деп, же өп жыттап, же жакындык кылса, аял кайтып калат, бирок бир талак кеткен болот, жана айтылган. 2 талагы калган болот. Кайра жашап кетсе болот, нике кыйдырбастан эле. Эгерде иддасы бүтүп кете турган болсо, анда байнунага өтүп кетет. Анда эмне кылыш керек? Барып нике кыйдырыш керек болот, махыр бериш керек болот. Маселелери мына муфтияттан барып текшертип аласыз.